Саламатсыздарбы, мээримдүү апалар. Бүгүнкү сабак апаларга арналмакчы. Чындыгында балдар үчүн кайдыгер болбогон балдардын өнүгүүсүнө кызыктар апалар сиздер үчүн өспүрүм эмне себептен сабак окугусу келбейт? Балким буга чейин балаңыз жакшы эле окуп жүрөттүр. Эмне үчүн негедир эле ушул өспүрүм куракка келгенден кийин сабак окугусу келбей калды, сабак болгон кызыкчылыгы төмөндөп кетти, мурда жакшы эле окучу, акыркы күндөр окубай калды. Же болбосо балам негедир чоңоюп баратат, окууга тапшырса, келечекте жакшы жашаса, сабак окушун каалайм деген ойдо болсоңуз, же болбосо балаңыз кандайдыр бир телефон менен же башка нерселер менен кайсы бир көйгөйлөр менен алышып, сабакка болгон мотивациясы жоголуп кеткен болгон болсо, бул сизди кайдыгер калтырбай ойлондуруп жаткан болсо, бул сабак сизге пайдалуу болот деп ишеничтемин. Анда балдардын сабакка кызыкпай калуусунун себептери жана чечимдери боюнча сабагыбызды баштадык. Алгач өзүм жөнүндө кыскача тааныштыра кетейин. Мен Чынара мугалим, өспүрүмдөрдү өнүктүрүү тренеримен учурда Ноокат районундагы Төрөбек Кулатов орто мектебинин кызыл аттестаты менен Ош шаарындагы Ош моунун кызыл диплом менен аяктаганмын. Кесиби мугалим, Кызыл Кия жана Бишкек шаарындагы эл аралык сапат билим берүү мекемелеринде мугалим болуп 8 жыл иштедим. Учурда өспүрүмдөр психологиясын жеке изилдөөчүмүн жана үй бүлөлүү 2 баланын өспүрүмдүн апасымын. Өспүрүм курактагы балдардын сабакка кызыкпай калуусунун бир нече себептери бар. Бүгүн ошолордун ичинен 6 себепке токтолуп кетмекчимин. Өзүңүздөр билгендей, бала 1-класстан башталгыч класста 4-класска чейин деп коелук, ушунчалык сабак окуганга, жакшы баа алганга кызыгышат. Анткени мугалимдин мактоосу, ата эненин мактоосу алар үчүн чексиз бакыт болуп эсептелет. Ал эми 5-класстан тарта балдар өзү үчүн окуп баштайт. Анткени булардын мээси дебизби, дүйнө таанымы дебизби, кругозору анчалык кыйла өскөндүктөн балдар мурдага караганда баа үчүн эмес, дүйнө таануу үчүн, жашоону үйрөнүү үчүн окуп башташат. Ал эми негедир эле өспүрүм куракка келгенде мурдагы мотивациясын жоготуп, балдарыбыз сабакка болгон кызыгуусу көпчүлүк балдарда төмөндөп кетет. Анын себептеринин бирөөсү болуп баалуулук же кызыкчылыктардын өзгөрүшү. Башкача айтканда, балада башка талап жашоосунда башка приоритет деп коебуз. Буга чейин балада ата энесинин мактоосу приоритет болгон болсо, эми өспүрүм куракта приоритет бул достору менен болгон мамиле, баарлашуу, общение деп коебуз. Ошол приоритет болот, же болбосо баалуулук талап болуп баштайт. Негизинен ушул өспүрүм куракта баалуулук, баарлашуу болуп чыкканындагы өтө мындайча айтканда жашоосунда маанилүү плюс жактары өтө көп. Ал боюнча өтө көп токтолуунун кажети жок. Бала дал ушул куракта мамиле кылууну, адамдар менен баарлашууну үйрөнөт. Ошол мамиле кылуу доору өспүрүм куракка келип өнүгөт, такалат деп айтсак болот да. Кудай ошол өспүрүм куракта атайын дүйнөнүн баалуулугун ошол баарлашууга бергенин себеби алар чоң жашоого таанышат жана чоң жашоодо сөз түрдө адамдар менен карым катышат тургандыгы үчүн ушул баар балдардын жан дилине дебизби, аң сезимине дебизби, ушул баарлашууну баалуулук катары бекеринен салбаса керек да, дилине, чадам дилине. Демек, сиздин буга чейин балаңыз жакшы эле окуп келаткан болсо, негедир ушу өспүрүм куракта сабакты таштап койгонун себеби балаңыз үчүн баалуулук мурда сабакка караганда баарлашуу маанилүү болот дагы. Ал балким ар кандай футбол ойногон топторго, классташтар менен же болбосо ошондо футбол ойногон, топ ойногон топторго, же болбосо гитара черткен топторго кошулуп, алар менен ошол башка кызыкчылыктар менен алектене башташы мүмкүн. Ошондой эле классташтары, чөйрөсү билимге кызыкпаган, сабак окугусу келбеген класста окуган болсо дагы балаңыз канчалык жакшы окубасын, билимге болгон кызыкчылыгы төмөндөп баштайт. Анын чечими кандай кылабыз? Албетте баланы сен жакшы окушуң керек деп кыжалат болуп, же болбосо баланы мажбурлап же болбосо урушуп жемелегендин кажети жок. Убактылуу кандайдыр бир балага эркиндик
тынчтык берип турабыз. Бала ошол башка жактан өзүнүн потенциалын ачканга уруксат беребиз. Балким ошол гитаралык топтордон же болбосо футбол ойногон топтордон өзүнүн башка жөндөмдөрүн өнүктүрүп алып, убактынча кайра билимге болгон кызыгуусу пайда болушу мүмкүн. Андан ары мектептеги конфликттер дагы бул балдардын сабакка болгон кызыгуусун төмөндөтөт. Эгерде бала мугалими же мугалимдери менен же болбосо классташтарында чөйрөсүндө кандайдыр бир кайсы бала же кандайдыр классташтары менен болгон конфликт болуп жаткан болсо, анда баланын сабакка болгон кызыгуусу таптакыр түшөт. Бала эч качан мектепке өзүн коргоо үчүн баргысы келбейт. Бала мектепке классташтары менен баарлашуу үчүн барат. Мектептеги программа бала үчүн анчалык оор, билесиздер, бир мектеп программасы канчалык аябагандай оор, бирок ал өзү жалгыз эмес болгондуктан, классташтары менен чогуу болгондуктан, ал программанын кыйынчылыгын сезбейт жана программанын оорлугун дагы өздөштүрүп алат да, үйрөнгөнгө жөндөмдүү болот. Демек, бала үчүн мектеп классташтары менен мамиле кызыктуу болуп аткан болсо, анда конфликт жаралып аткан болсо, бала мектепке өзүн коргонуу үчүн барып аткан болсо, бул балдардын билимге болгон кызыгуусу түшөт. Бирок мындай көйгөйлөрдүн көпчүлүгү өспүрүм курактагы балдар ата энелерине, жакындарына билдире беришпейт, айтышпайт, маселесин өзү чечкенге аракет кылат, чече албай, натыйжада стресс, депрессия абалга чейин өтүп кетиши мүмкүн. Андыктан балдарыбыз менен өспүрүм курактагы балдар менен баарлашуу, мамиле кылууну өздөштүрүшүбүз зарыл. Эгерде биз балабыз менен чын дилден сүйлөшө алсак, чын дилден сүйлөшүп көрсөк, бала өзүнүн жан дүйнөсүндөгү окуяларын, сырларын айтып бериши мүмкүн. Эгерде бала мугалим менен конфликт болгон болсо, анда сиз класс жетекчисине жана ошол предметтик мугалимдерине барып, акырын гана жай сүйлөшүп, эмне себептен конфликт болуп аткандыгын, балаңыздан кетсе кечирим сурап, анын өспүрүм куракта экендигин эске алуусун суранып, балаңыздын маселесин чечип берүүгө аракет кылганыңыз жакшы. Ал эми классташтары менен классташтар чөйрөсүндө атмосферасында конфликттер, келишпестиктер болуп аткан болсо, бул учурда дагы класс жетекчисине айтасыз. Ошондой эле ата энелер группасындагы башка балдардын ата энелерине дагы албетте жай мындай грамотный деп коет го, ошол адамгерчилик формасынан чыкпаган абалда айтып билдиресиз балдардын ич ара конфликттерин. Ошондой эле мектептин психологу бар болгон болсо, ошол сөзсүз түрдө мектеп психологуна кайрыласыз. Эгерде мектеп психологдору жок болгон болсо, анда соц педагогдор бар менимче мектептерде. Анткени мен жөнөкөй мектептерди билбейм. Мен бир гана ошол жеке менчик мектепте иштеген үчүн жөнөкөй мектептер боюнча анчейин кабарым жок. Ошол соц педагогдор бар деп ишенем. Ошол соц педагогдорго кайрылып, класстагы атмосфераны тынчтандырууга, жакшыртууга аракет жасап көрүңүз. Таптакыр эле болбой аткан болсо, анда балдарды башка класска же башка мектепке которууга туура келет. Бирок маселе жолуна коюлат деп ишенем. Эгерде баланын мугалимдери менен болгон конфликти же ошондой классташтар менен болгон конфликти жайына коюлган болсо, чечилген болсо, бала мурдагыдай кызыгуу менен мектепке бара баштайт жана сабакка болгон шыктануусу да пайда болот. Дагы бир эң олуттуу себептердин бири үй бүлөлүк абал. Эгерде үй бүлөдө ата менен эненин ортосунда конфликттер, пикир келишпестиктер болуп, үй бүлөдө кыжаачылык абал болуп аткан болсо, баланын жан дүйнөсүнө бул өтө оор тиет. Бала бул учурда сабакка кызыкмак тургай, жашоого болгон кызыгуусу да төмөндөп кетиши мүмкүн. Мындай балдар жада калса, психологдордун айтуусунда жаман топко, жаман терс жүрүм туруму бар балдарга кошулуп кеткендер дал ушул үй бүлөдөгү зордук зомбулуктарды көргөн, үйдөгү тынч атмосфераны көрбөгөн балдар өзүн убактылуу тынчтандыруу үчүн, убактылуу өзүн кандайдыр бир канааттандыруу үчүн, өзүн мындай мээсиндеги болгон тынчсызданууну башка нерсе менен алмаштырып, үйдөгү абалды унутуу үчүн ошондой терс хулиган топторго кошулуп кете тургандыгын айтышат. Эгерде далы ошондой эле ата менен эненин ортосундагы конфликт эле эмес, балага карата зулумдук, балага карата зомбулук дейбизби, кол көтөрүү, балким ошол энеси жактан кыз бала болгон болсо, же атасы жактан дагы балага оор физикалык, психологиялык зулумду көрсөтүлүп аткан болсо, анда бул балдар
дагы сөзсүз түрдө сабакка кызыга алышпайт. Bunun чечими кандай? Албетте бул ар бир үй бүлөнүн өзүнүн жеке маселеси. Ошондой болсо дагы, эгерде ошондой болсо дагы үй бүлөлүк психологдорго барып кайрылыңыздар, мамиле жаатында билим алыңыздар, кандайдыр үй бүлөдөгү тынчтык абалды алып келүүгө аракеттениңиздер, же болбосо балдардын көзүнчө урушпаганга аракет жасаңыздар. Анткени балдардын келечегине жана психикасына өтө оор зыян болуп жаткандыгын эске алышыбыз керек. Балага карата зомбулук боло турган болсо, анда бул дагы өтө көйгөйлүү маселе. Бала тарбиясы боюнча билимдерди алыңыздар, балдарыңыздарды Кудайдан берген аманат катары сүйүңүздөр, барктап баалаңыздар. Андан кийинки себеби жөндөмдүүлүгү жок, же болбосо кайсы бир тарапка жөндөмдүү, кайсы бир тарапка шыктуулугу бар деп айтсак деле болот. Мисалы, эгерде сиздин өспүрүм курактагы балаңыз гуманитардык предметтерге күчтүү боло турган болсо, гуманитардык предметтер булар адабият, тарых, тил, сүйлөө сабактары да, мындайча айтканда ошол сабактарга жөндөмдүү бала так илимдерге, математика, физика сыяктуу, химия деген оор багындайча айтканда так илимдерге жөндөмү жок болушу мүмкүн. Ошондой эле так илимге жөндөмдүү балдар, мисалы үчүн математиканы оң чыкпай, мээсин иштетип бат чыгарып койгон балдар, ошол сүйлөө жөндөмдүүлүгү, өзүнүн оюн кенен сөз түрүндө айтып бере албашы мүмкүн. Вот ошол математикага кызыккан балдар дагы гуманитардык предметтерден жөндөмсүз болот. Ал эми гуманитардык сабакка жөндөмдүү балдар математика илимдерине анчейин колунан келбейт. Бул учурда дагы балдарыбыз менен туура сүйлөшүп, туура баарлашууну колго алабыз. Дагы балдарыбыз менен чын дилден сүйлөшүп, кайсы предметтен кайсы сабаккадан күчү жетпей аткандыгын, эмне үчүн кыйналып аткандыгын тактап билебиз. Кыйналып аткан сабактар болгон болсо мектепке барып, ошол же болбосо ошол мугалимден чалып, сүйлөшүп, баарлашып, балаңыздын кыйналып аткан предметтери, сабагынан кыйналып аткандыгы жөнүндө мугалимине билдиресиз, предметтик мугалимдерине. Ошондой эле кат жетекчисине дагы кайрыласыз. Ошол предметтик мугалимдеринен балаңызга көңүл бөлүп коюусун, кабыл алуусу жай болуп аткандыгын, сабактарды түшүнө албай аткандыгын, өздөштүрө албай аткандыгын, балаңыз ошол өздөштүрө албай аткандыгы үчүн кыжаат болуп аткандыгын билдиресиз, мугалим жардам берип коюшун суранасыз да. Балким ошол мугалимдин өзгөчө көңүл буруусунун негизинде жакшы болуп кетиши, жакшы мындай окуулары жакшырып кетиши мүмкүн. Негизинен бирок баланын жөндөмү кайсы тарапта болгон болсо, баланы ашыкча нагрузка берип, баардык сабактарыңды 5 оку деп кыйноонун, же болбосо колунан келбейт деп айтуунун кажети жок. Бала өзүнүн жөндөмү кайсы тарапка күчтүү болсо, ошол багытта билим алганды, ошол тарабын өнүктүргөнү жакшы деп айтаар элем. Андан сырткары, балада мотивациянын жоктугу. Өзгөчө өспүрүм курактагы балдарда мотивация түшүп кетет. Тактап айтканда, кандай балдарда мотивация түшөт? Көбүнчө өтө киришчек, өтө текшерген, өтө көзөмөлдөгөн, ар бир баасына чейин сурак алган, баланы керек деп керектөөлөр менен кыстап тойгозуп жиберген, ашыкча баланы контролдогон балдарда эркиндик жок болуп, бала мажбур түрдө сабакка окуй берип, акырында выгорание деп коебузбу, тажап, сабакка болгон кызыгуусу төмөндөп түшүп кетет. Эгерде өзүңүз албетте байкабашыңыз мүмкүн, ашыкча көзөмөлдөгөнүңүздү, ашыкча текшергениңизди байкабашыңыз мүмкүн. Бирок баланы өзгөчө өспүрүм курактагы баланы эркиндик менен мамиле кылуу өтө маанилүү. Сиз жайына койгонго аракет кылыңыз. Албетте текшересиз, албетте көзөмөлдөйсүз, бирок ашык чапкандык болбош керек. Же болбосо бир жумада 2 жолу гана балаңыз менен жай сүйлөшүп, окууларын кандай, эмне жетишкендиктер болуп атат, балаларын кандай деп, жок дегенде бир жумада 2 жолу же бир жумада 1 жолу сүйлөшүп койгонуңуз жетиштүү. Балада бул абалды кантип сүрөттөп берсем, эгер бул абалды сүрөттөй турган болсок да, мисалычы,
кичине курсагы ток баланы дагы жешин керек деп берет деп керек деп кыйнай бергенибиздей эле баланы дагы сабак окушун керек деп керектер менен кыйнай берүү туура эмес. Эгерде сиз ошол балага эркиндик бергениңизде бала балким сабакка болгон кызыгуусу жоктур, сабакка жөндөмү жоктур. Бала эркиндигинен пайдаланып, өзүнүн башка жактан күчтүүлүгүн, башка жактан потенциалын ачканга мүмкүнчүлүк ала алат да. Балаңыз балким сүрөткө же спортко шыктуу болушу мүмкүн, же дагы башка тараптан баарлашуу жөндөмү азыр өтө маанилүү болуп жатат келечекте, учурда заманга жараша. Баарлашуу жөндөмү күчтүү болушу мүмкүн. Иши кылса бала башка тараптан жөндөмүн өнүктүрө алат да эркиндикке чыккандан кийин. Демек, балдарды бир аз текшерүүнү азайтканыбызда кайрадан сабакка болгон өзүнүн жан дүйнөсүнөн чыккан мотивация, өзүнүн кызыгуусу ойгонушу мүмкүн. Сиздин текшерүүңүз керектериңиз үчүн эмес, өзүнүн жан дүйнөсүнө мотивация ойгонушу мүмкүн, же бала мажбур түрдө кызыкпаган сабакты окугуча башка жактан өзүнүн ички таланттарын, потенциалын ачышы мүмкүн. Андан кийин сабак окууга мүмкүнчүлүгү жок, өздөштүрүүгө жөндөмү жок балдар жөнүндө сөз кыла турган болсок, бул балдар биринчи класска барганда, өзгөчө башталгыч класста балага ата эне тараптан өзгөчө көңүл буруу, өзгөчө кам көрүү, сабактарына жардам берүү болбогондуктан бала ошол сөзсүз түрдө башталгыч класста балага жок дегенде 2 жыл ата эненин сабак аткарууда көңүл бөлүүсү зарыл деп айтар элем. Эгерде ошол башталгыч класста балага толук көңүл бурулбаса, баланын өз алдынча өзүнө таштап кое турган болгон болсок, балдар сабак окууга болгон жөндөмү мүмкүнчүлүгүн ача албай калат. Мектепте берилген билимдер, мугалимдин аракеттери башталгыч класста жетишсиз деп айтар элем. Сөзсүз түрдө башталгыч класста эки тараптуу ата эне жана мугалимдин колдоосу менен гана бала сабакка болгон жөндөмдүүлүгүн, потенциалын ачып кете алат. Мисалы үчүн ушул жерде мен өзүмдү мисал келтирейин. Мен сабак окууга таптакыр шыгым жок болчу. Мен билем, биринчи класста жалаң 3 алдым бекен, ушундай. Экинчи класста дагы эле өтө начар окуганмын, бирок мени апам 3 класска чейин күн сайын 1 сааттан кем эмес убакыт бөлүп, ар дайым сабактарымды менен кошо чогуу аткарган. Ошентип атып мен акырынык менен 5 алып 4 алып атып, мотивация пайда болуп, кызыгуу менен мектепти жакшы аяктаганмын. Ошол сыңарындай эле балдарга көңүл бөрүү, мындайча айтканда ички шыгын, ички сабакка болгон жөндөмдүүлүктөрүн ойготуп коюу зарыл. Бирок көңүл бөлүү убагында болбой калган болсо, бала классташтарынын ичинде башталгыч класста жакшы окугандар авторитеттүү болуп, жакшы окугандардын өзүнө болгон баасы, ишеними жогорулайт дагы. Анан кичинекей балдар өзүн башкаларга салыштырып, сабак окуй албагандыгы үчүн өзүн баалоосу түшүп, өзүнө болгон ишеними түшүп, төмөндөп кетет дагы. Өзгөчө өспүрүм куракта бул кыйындайт. Анткени бала башталгыч класстын билимдерин жакшы өздөштүрө албады, өспүрүм куракка келген сайын предметтер оорулошо берет, көбөйө берет. Баланын мындан ары алып кетүү мүмкүнчүлүгү таптакыр болбой калат. Андыктан бул учурда эмне кылабыз? Эгерде мүмкүнчүлүгүбүз болгон болсо, колубуздан келсе, жеке репетитор жалдайбыз дагы, баланы ар бир предметинен кайра баштан баланын өздөштүрө албай калган кичине мезгилинен баштап, мисалы үчүн физиканы өздөштүрө албай атабы, 6-класстын адашпасам физика 6-7 класстан киреби, ошол кайра 7-класстанбы 6-класстанбы кирсе, ошол китепти кайра баштан окуп чыгыш керек, кайра баштан окуп чыгышы керек. Же болбосо химияны өздөштүрө албай атабы, химияны да кайра баштан, географияны өздөштүрө албай атабы, географияны 5-класстан кире эле, ошол 5-класстан баштап географияны окуп келиш керек да, 0дон баштапчы. Математиканы өздөштүрө албай атабы, математиканы желательно 3-класстын китебинен баштап, ошол 8-класска келдиби, 9-класска келдиби, 3-класстын китебинен окуп барышы керек да. Кыргыз тилди өздөштүрө албай атабы, кыргыз тилди дагы ошол жок дегенде 3-класстын грамматикасынан баштап өздөштүрүп барыш керек. Бирок бул өтө оор.
албетте кыйын. Анда мындай балдарга эмне кылабыз? Жөн гана балдарды жайына коебуз, мүмкүнчүлүгүнө жараша балабыз менен сүйлөшүп, балабыздын жок дегенде учурда кайсы сабакка кызыгат, кайсы сабакты аткаруу баланын колунан келет, ошол жака фокус коебуз, ошол жакта өнүктүрүүгө аракет кылабыз. Же болбосо сабактан тышкары эмнеге жөндөмдүү балабыз? Балким мамиле кылууга, балким спортко, балким кандайдыр бир дагы башка кол өнөрчүлүккө кызыгышы мүмкүн. Ошол тараптан балдарыбызды өнүктүрө беребиз. Кружокторго берип окутуп, же болбосо программирование, компьютердик курстарга берип, ошол жактарына фокус коюп, ошол жактан баланы өстүрүп, ошол жактан баланын самооценкасын, башкача айтканда өзүнө болгон ишенимин, өзүн баалоосун чоңойто беребиз. Ошондо бала кадимкидей менин колумдан бирдемке келет экен, менин колумдан мына нерселерди жасап кое алдым, мен спорттун чебери боло алдым, мен кол өнөрчүлүктүн мыкты адиси боло алдым, мен компьютерден сонун проекттерди жасай алдым деп өзүнө болгон ишеним пайда болот дагы, акырындык менен башка предметтерин дагы өздөштүрүп кетиши мүмкүн. Жок дегенде балабыз өз тең туштарынын арасында басынбайт, сынбайт деп айтар элем. Эч эле болбосо балабыз бир нерсени да эске алыш керек. Балабыз табияттан билим алууга жөндөмсүз боло турган болсо, табияттан билимге шыксыз болгон болсо, мындайча айтканда, сүрөтчү боло турган баланы химияны окутуп мажбурлагандай абалды жаратпай, бул балдарды кыйноонун кажети жок. Оор окуу жайларда окуйсуң, же болбосо врач болосуң, же болбосо экономист болосуң, бухгалтер болосуң деген сыяктуу оор кесиптерди таңуулабай, баланы өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө коебуз. Же болбосо кесиптик окуу жайларга окутуп, баланын шыктуулугу боюнча ошол тарабынан эле жардам бере турган болсок, жашоодо кандайдыр бир кесиптин ээси болсо дагы, бирок өзүнө болгон самооценкасы жок болгучакта көрө, жашоодо эркин, өзү менен ырахат ала турган, жашоодон өзүн бактылуу сезе ала турган жактарына көңүл бурсак жакшы деп айтар элем. Так, негизинен баланын келечеги баа менен, билим менен ченелбейт. Эгерде сиздин балаңыз отличник болуп калса эле, эч качан гарантия жок сиздин балаңыз карьералык жактан өнүгүп, өсүп, миллионер болуп, бай болуп, ийгиликтүү болуп кетет деп эч ким айта албайт. Жашоодо отличник болуп, жашоодо жакшы, мыкты окуп, бирок катардагы адамдардай жүргөн, ийгилик жарата албаган, жөн гана ошол ишке барып келип жүргөн адамдар толтура. Ал эми мектепте эптеп эки менен бүткөн, мектепти айланып эле жүргөн, мындайча айтканда, ошол араң бүткөн балдар жашоодо ийгилик жаратып, ички баарлашуу жөндөмүн ачып, ички башкаруучулук жөндөмүн ачып, адамдар менен мамиле кыла турган жөндөмүн ачып, жакшы жашоодо, бардар жашоодо, элге, коомго пайда келтирип жаткан балдар толтура. Демек, биздин ийгилик, биздин келечек, биздин мындайча айтканда, не деп койт эле жанагы, самореализация сөзсүз түрдө мектептеги жакшы окуганы менен, мектептеги 4-5 баалар менен ченелбейт. Башкача айтканда, балаңыз сөзсүз түрдө жакшы окуса эле келечекте гарантия жок ийгиликтүү, бактылуу болуп кете тургандыгында. Балаңызга жөн гана сүйүү бериңиз, аны окуучу катарында эмес, балаңыз катарында кабыл алыңыз, сүйүңүз. Мен бул сабак кептин соңунда айтарым, албетте балдар телефонго берилип кетсе дагы сабак окушпай калат. Ошондой эле дагы башка толтура себептери бар. Булардын баарын өзүмдүн кызыктуу мектеп аттуу курсумда маалымат берем. Өзүмдүн кызыктуу мектеп курсу жөнүндө чакан маалымат айта турган болсок, кызыктуу мектеп курсу балдардагы мектепке баргысы келбей калган бардык себептери жөнүндө билим берилет. Тактап айтканда, бала эмне себептен билимге кызыкпай калат? Бала сүйүп калган болсо, бала телефонго берилип кеткен болсо, бала классташтары менен конфликтке барып аткан болсо, же мамиле кыла албай аткан болсо, бала классташтары тарабынан кордолуп, басынтылып, шылдыңдалып, четтеп калган болсо, мугалим менен мамиле кыла албай аткан болсо, уялчаак болгон болсо, мугалимдеринен корксо, ошондой эле бала
дагы эле бала корксо, ошондой эле бала уялчак, өзүнүн чек арасын коргой албаган болсо, өз алдынчалуулугу жок болгон болсо, бул себептер балдарды билимге кызыктырбайт жана мектепке баргысы келбейт, мектепке болгон каалоосу жоголот. Дал ушул билимдерди балдар үчүн өзүнчө, апалар үчүн өзүнчө сабактар берилет да, мындайча айтканда два в одном деп коет го, ошол эки тараптуу ийгиликке жеткенге мүмкүнчүлүк алат. Мисалы үчүн балабыз мамиле кыла албайт деген теманы ала турган болсок, балдарга кантип мамиле кылабыз, кантип достошобуз деген темада психологиялык сабактар берилет. Дагы эле ушул теманы апалар үчүн дагы кантип балдарыбызга достошконду үйрөтөбүз, кантип балдарыбызды, албетте бул 9 жаштан 15 жашка чейинки балдар үчүн арналган, кантип балдарыбызды достошконду үйрөтөбүз, кантип балдарга достошуу чөйрөсүн түзүп беребиз, ушул жаатта тема болот. Балдарга да бир тема, апаларга да бир тема өтүлөт. Эгерде телефон жөнүндө боло турган болсо, балдарга кантип телефонго көз карандылыктан арылабыз, и апаларга дагы кантип балдарды телефонго көз карандылыктан арылтып, телефонду туура колдонууга үйрөтөбүз. Ушул темалар балдарга да, апаларга да берилет. Эгерде бала мугалимден коркуп атса, мугалим менен мамиле кыла албай атса, кантип мугалим менен туура мамиле кылып, кантип мугалим менен мамилебизди, чек арабызды туура сактайбыз, и апаларга дагы балдарыбызды мугалимдерден кантип коргонууну, кантип туура мамиле кылууну, кантип туура баарлашууну үйрөтүүчү сабактар берилет. Иши кылса түшүнүктүү эле болду окшойт. Кайсы тема болсун, балдарга өзүнчө, апаларга өзүнчө сабактар өтүлөт дагы. Эки тараптын биргеликте аракети менен ийгиликтер болот деп айтар элем. Кызыктуу мектеп курсунун программасы менен тааныштыра кетсем, жалпы 12 сабак берилет, андан тышкары бонус сабактар да кошулат. Бул бонус сабактар программага жазылган жок. Балдар үчүн программа: мен менен иштейм, телефонду пайдалуу колдоном, телефонго көз каранды болбойм, билим алуу мен үчүн чоң пайда, 2 сабак берилет, билимдин баалуулугу жөнүндө, мугалимдин сынынан жаман баадан коркпойм, жооп бере албасам, классташтарымдан доскага чыккандан уялбайм, уялуулар боюнча иштейбиз. Достошуу мен үчүн жагымдуу, достошуу мамиле боюнча иштейбиз. Досум менен туура мамиле кылам. Достошуу жөнүндө атайын 2 сабак берилет, туура мамиле кылуу боюнча балдарга. Өзүмдү коргойм, башкача айтканда, буллинг, тактап айтканда, көпчүлүк балдар жалгыз баланы чекелетип, бөлүп, кошпой, мындайча айтканда, психологиялык зулум кылган учурда кантип коргонуу жөнүндө сабак берилет. Андан кийин интеллект үчүн сабактар, чек ара жөнүндө сабактар, мугалим менен туура баарлашуу сабактары берилет. Апалар үчүн программа: өспүрүм балаңызды канчалык түшүнөсүз, өспүрүм курак жөнүндө маалымат берилмекчи. Кантип телефонду пайдалуу колдонууга үйрөтөм, телефонго көз каранды болсо кантип токтотом, өспүрүм баламды билимге кантип кызыктырам, 2 сабак берилет апалар үчүн. Мугалимдин сыны жаман баадан корксо кандай мамиле кылуу керек, доскага чыгып жооп берүүдөн классташтарымдан уялса кандай мамиле кылам, кантип үйрөтөм, достошууну кантип үйрөтөм, өзүнө болгон ишеним, уялчаактыгы менен кантип иштешем, өзүн коргоону кантип үйрөтөм буллинг учурунда, жана суроо жооп сабактар болмокчу. Менин сабактарымда, кудайга шүгүр, жакшы толтура отзывдар жана жакшы мыкты результаттар болуп жатат. Бар актуальный стористен, инстаграм баракчамдан кирип көрсөңүздөр да болот. Так, курс кимдер үчүн? 9 жана 15 жаштагы өспүрүм балдарга жана алардын апаларына арналган. Кесиптик тажрыйбасын арттырууну каалаган мугалимдер да алса болот, анткени мугалимдер үчүн өтө маанилүү жана пайдалуу. Мектепке барууну каалабаган, уялчаак, телефонго байланган, билим алууга кызыкпаган, өзүнө ишенбеген, достошуу мамиле кылуудан көйгөйү бар жана классташтары тарабынан зомбулукка кабылган балдардын көйгөйүн чече турган курс. Эгерде сиздерди бул курс кызыктыра турган болсо, комментарийге жазыңыз, же болбосо мен бул жака жазып кетпептирмин, өзүмдүн WhatsApp номеримди калтырып коемун. Эгер жазып алсаңыз да болот, бул жака жазып койбоптурмун: 0704 70 76 21.
кайталайм: 0704 70 76 21, же инстаграм баракчама кайрылсаңыздар да болот. Чынара мугалим инстаграм баракча. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Саламатта калыңыздар. Аз да болсо бул маалыматтар сизге пайдалуу болду деп ишенем. Курстун ичинде өтө өтө керектүү, өтө өтө зарыл, өтө өтө пайдалуу билимдер берилмекчи. Миң уккандан бир көргөн артык демекчи элибизде. Келиңиз, катышып көрүңүз. Азырынча мында программада курс жалгыз гана менде деп сыймыктануу менен айта алам. Кыргызстандын онлайн тармактарын, онлайн чөлкөмдө жалгыз гана менде деп сыймыктануу менен айта алам. Саламатта калыңыздар.